Ассаламу алейкум. Мне кажется, сегодня никто не будет читать. Бишкек шаарында актык күндөрү силерге окшогон жаш балдар жол кырсыгына кабыл атат. Силерге окшоп авто бем баштык кылып канча деген адамдарды өмүрүн, ден соолугун алып атат. Канчасы инвалид болуп калып атат. Башка өсүп келаткан жаштарга туура эмес үлгү көрсөтүп атасыңар. Эмне себеп менен кылдыңыз буну? Сиз айтыңызчы. Ошентип унаңызды айдасаңыз ким сизге гарантия берет, что кетип барат, башка бирөөнү түзүп албайсыз. Аны түзүп алганда ал адамдын өмүрүнө коркунуч келтирип албайсыз, же болбосо ден соолугунан ажыратып аласыз. Ким гарантия берет? Көрөйүн. Я ну сизге үлкү болуп атат азыр, Жок. Сиз үлгөндө ошол жактан өкүнүшүбүз керек болчу да. Атасыңар. Жаңы төрөлгөн наристелердин уйкусун бузуп атасыңар. Ата-апалардын уйкусун бузуп атасыңар. Коомго коркунуч келтирип атасыңар. Мас айдоочу да коомго коркунуч келтирет да, техниканын жардамы менен. Силер да ошентип атасыңар, сопсо отуруп, акыл эсиңер, аң сезиңер ордунда, а бирок жанагынча айдап атасыңар. Автохулиганство деген протокол түзүп туруп, баардыгын тең штраф стоянкага. Учурдан пайдаланып, Бишкек шаарында тургундарына, ата-энелерге да кайрылып кетким келет. Урматтуу ата-энелер, бой жеткен, бирок айдоочулук күбөлүк ала элек, жашы жеткен, бирок айдоочулук күбөлүк ала элек уул кыздарыңыздарга унагыңыздарды бербеңиздер. Кой апатылык стоянкага. Жигиттер, экинчисин счету камалган уже лишение. Ассаламу алейкум. Экинчи жол эрежесин бузбайм, жана ошондой эле мыйзам чегинде жашайм. Кыргыз элинден кечирим сурайм.